Айтат: "Хумуллазина ла ястарқун, ва ла яктавун, ва ла ятатайярун, ва аля раббихим ятаваккалун" дейт. Булар дейт. 4 сыпатты айтып берди. Башка бирөөлөрдөн дем салып берчи деп суранышпайт дейт. Эгер бир нерсени адам кесип алса, темирди басып ысытып айыктырат эле да. Ушундай ишти дагы башкалардан сурабайт дейт. Ва ла ятатайярун дейт. Жана ырым-жырымдарга ишенишпейт дейт. Жаман ырым-жырымдарга ишенишпейт. Жана жалгыз өзүнүн Роббисине алар тобокел кылышат дейт, таянышат дейт. Ушул 4 сыпатты айтты да. Эми ушул 4 сыпаттан токтолуп кетсек, биринчи башкалардан дем салып бер деп сурабайт дейт. Көрсөтөрбү? Бул хадис айтып берип атпайбы? Саид ибн Жубейр ким айтып атат? Хусейн ибн Абдурахман айтып атат. Хусейн ибн Абдурахман деле башка хадисти келтирген туурабы? Дем салуу бул дарылануу экен. Ал уруксат. Бирок жакшырагы сурабай коюу башкадан. Көрсөтөр бул жакта ушулай. Жакшыраак нерсеге күгөттөп берип устаз айтып берип аткан да. Жакшыраак нерсе. Башкадан сурабай коюу жакшы. Ушул артыкчылыкка жетиш мүмкүн. Башкадан сурабай коюу. Анан башкадан дем салып бер деп колубуздан келсе суранбашыбыз керек. Анткени адам өзү кылганы ушул жакшыраак. Өзү Аллах Таалага тобокел кылып, ушундай нерседе башка бирөөгө муктаждыгын билдирбей, муктаж эмес экенин көрсөтүп өзү Аллах Тааланын өзү эле муктаж экендигине, өзү жалгыз Аллах Таала өзү таянат экендигине, эч кимге башка нерсеге мындай жүрөгүн байлабай, өзү кылган жакшыраак. Өзү кылган жакшыраак. Бул бир. Бул дагы мондай маанилүү пайда бар. Бирөө демек дем салып бер деп айтып атпайбы? Сурашпайт деп. Бирок кээ бир мисалы мусулман бир туугандарың, жакындарыбыз эгерде бир ооруп атса, кыйналып атса, аны суратпай эле өзүбүз кел мен сага дем салып берейинчи деп эле дем салып берген жакшыраак болот. Көрсөтөрбү? Аны күттүрпөй, аны качан сурайт деп. Көрсөтөрбү? Кайра өзүбүз кел мен сага дем салып берип коеюн деп, кайра жакшылык соопчулук үчүн дем салып берип койгон жакшы болот. Вала яктавун дейт. Такай бул кандай иш? Бул деген ошол заманда мындай болчу да, бир адам бир колун кесип алды. Анан жүндү күгүсүп туруп, темирди тасып туруп, анан ошого басат эле. Дезинфекция кылыпчы. Дезинфекция кылып ошол жер жарадагы айгат эле да. Канын токтотот эле. Мына ушундай эле амал да, көрсөтпөйбү? Ушундай нерсени да башка бирөөлөрдөн сурашпайт дейт. Жөнөкөй эле нерсе туурабы? Ушундай нерсени башкалардан сурабайт дейт. Айтат, эми ушул эки нерсе мисал катары, мына кээ алдымда айткан мисал катары келтирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Негизи жөнөкөй эле нерсе. Уруксат берилген нерселер, сураса болот бул нерселерди. Бирок ушундай нерселер менен дагы адамдарга өзүнүн муктаждыктары менен кайрылбайт деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мындай жөнөкөй нерселер менен дагы суранып кайрылбаса, мындан чоңураак нерселерде андан беш бетер суранып кайрылышпайт. Чынында сахабалар дагы ушундай сыпатта болушкан, э? Сахабалар жөнүндө айтылат да, качан төөдө кетип баратса дейт. Анан төөдө мисалы камчысы жерге түшүп кетсе, жанында кетип бараткан, жанында басып бараткан адамдан камчымды берип койчу деп сурашпайт эле дейт да. Өздөрү түшүп, анан өздөрү алыш эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан алардан баят алып атканда, присяга алган да, баят алган. Бир сөздөрүнүн бири, силер эч кимден эч нерсе сурабайсыңар деп. Өстөр бул тавхидтин ла иляха иллаллахтын толуктугунан, кемелдигинен да, качан адам эч кимден эч нерсе сурабаса, муктаждыгын билгизбесе, өзү Аллах Таалага тобокел кылып, Аллах Таала таянып, өзү себептерин кылган. Өстөрбү? Ушул тавхидтин толуктугунун белгилеринен. Демек, могу эки сыпат түшүнүктүү, э? Эч кимден эч нерсе сурабагандай болушубуз керек. Аллах Тааладан сурап, Аллахка тобокел кылып, өзүбүз кылгандай болушубуз керек. Вала ятатайярун дейт. Жана ырым-жырымдарга ишенишпейт дейт. Үчүнчү сыпат. Ырым-жырымга ишенүү бул кичине ширк. Бирок чоң ширк болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошол ырым өзүнөн өзү таасир этет десе. Себеп десе ошол нерсе, ырым-жырым бир жамандык болуп калышына себеп десе, негизи Аллах Таала кылат десе, бул кичине ширк. Анан ырым-жырым тууралуу дагы иншалла сабактарда келет. Бул кичине ширк да, бул сахабалардын сөздөрү бар. Арабызда ким болбосун ушул нерсе пайда болуп кетиши мүмкүн дейт да. Майда бир көрүнүштөрү пайда болуп кетет дейт. Ырым-жырым тууралуу дагы өзүнчө ширк экендиги тууралуу сөз кылабыз деди. Биякта ушу кандай чечиши бар? Ырым-жырым бул майда ширк деп атпайбы, кичине ширк. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткандай, булар ырым-жырымга кичине ширкти кылбайт дегенден кийин чоң ширкти андан беш бетер кылышпайт. Ширк кылбагандар деген сөз да. Ширк кылбагандар. Кичинесин дагы майда чүйдөсүнөн бери чоңун андан беш бетер кылышпайт. Түшүнүктүбү? Анан акыркысын айтат, ва аля раббихим ятаваккалуна, жана өздөрүнүн Роббисине гана тобокел кылышат дейт. Эч кимге таянышпайт. Эч кимге тобокел кылбайт. Жалгыз Аллах Таалага эле таянышат. Жалгыз Аллах Тааладан эле жардам болот деп күтүшөт. Башка эч кимден үмүт кылбайт. Ар кандай тумарларды сактайт деп аларга тобокел кылбайт. Ар кандай маркумдарга, арбактарга кайрылып, ошол нерсе мага жардам берет деп ишенишпейт. Эстер?
Кимге бир гана жалгыз Аллах Таала жардам берет деп, жалгыз Аллах Таалага гана тоокел кылып таянышат. Ушул 4 сыпатты айтып атат, көрсөңүздөр, 4 сыпат. 4 нерсени айтты, бирок негизги маанилери кандай экен? Негизги маанилери таухидти иш жүзүнө ашыруу мына ушундан болот. Көрсөңүздөр, кандай экен? Адамдар Аллахка тоокел кылып, Аллахтан жалбарып сурап, ага эч нерсени шерик келтирбей, эч кимге муктаждыгын билдирбей, жана бардык иштеринде жалгыз Аллах Таалага таянып иш кылуусу да. Айтат Факама Укаша ибн Михсан, жана хадис аягында айтат, Укаша ибн Михсан деген сахаба турду дейт. Жана айтты, факалет, "Удуллаха яджалани минхум" дейт. Аллахка дуа кылчы. Аллахка кайрыл, сурачы Аллахтан, мени ошолордон кылсын дейт. Көрсөңүздөр, мени ошолордон кылсын деп Аллахтан сурап койчу дейт. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Анта минхум" дейт. Сен ошолордонсуң дейт. Башка риваятында келет, Аллахка дуа кылат. О Аллах Таала, муну ошолордон кыл деп туруп сурайт дейт да. Көрсөңүздөр. Сумма кала ражулун ахара, андан соң башка адам турат дейт. Башка адам туруп айтат дейт. "Удуллаха яджалани минхум" дейт. Аллахтан сурачы, мени ошолордон кылсын деп. Деген айтат. Факале, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Сабакака биха Укаша" дейт. Укаша жана сахаба бул нерседе сени ашып кетти дейт да. Озуп кетти дейт. Сенден алдыраак айтып койду дейт да. Сенден алдыраак айтып койду дейт. Анысы мүмкүн сен алдыраак айтсаң, мүмкүн сен жетип калмаксың. Бирок сенден алдын айтып койду, болду дегендей кылып койду да. Көрсөңүздөр, бул жакта да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай даанышмандыгы жатат. Биринчиден, бул сөздөрүндө Укаша ибн Михсан деген сахабанын артыкчылыгын түшүнөбүз. Көрсөңүздөр, демек алдагы ушулардан болот экен. Түшүнүңүз, улуу сахаба болгон экен да, ошону билдик. Улуу сахаба болгон экен да. Анан бир экинчи пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгын белгилерин билебиз. Бул чынында Аллахтын элчиси экендигинин да далилдери бар ушул жакта. Кандайча? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлгөндөн кийин бир топ жылдан кийин Укаша кайтыш болгон. Бирок канчадан адамдар кийин исламдан чыгып кеткендер болгон, капыр болуп өлгөндөр болгон туурабы? Укаша мусулман болуп өлгөн. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн даанышмандыгын да түшүнөбүз. Көрсөңүздөр, кийин башка адам турганда ага кандай жооп кайтарды? Сен алардан эмессиң деп айткан жок. Эмне деп айтты? Сага сенден алдыныраак айтып койду. Деп элеп эшикти жаап койду да, болду. Бүттү кылып койду да. Анткени сен дагы алардансың. Сен дагы аларсың деп айта берсе, мүмкүн ошол жакта мусулмандар арасында кээ мунафыктар да жүргөн да. Мүмкүн ошолор да тура баштамак. Андай нерсе татыктуу эмес адамдар тура баштамак да. Көрсө, эшикти жаап койду. Кандай жакшы жооп берип койду да, болду. Сен алардан эмессиң деп койгон жок. Сенен алдыраак айтып койду, болду деп койду. Бул хадисти айтпай, Бухари жана Муслимде келет. Жана дагы маанилүү хадистин аягында айтып кетели. Демек, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге 70 миң адам болот экенин кабарлап берди. Ошол 70 миң адам бейишке эсепсиз дагы, азапсыз дагы түзмө-түз киришет экен. Жана кандай сыпаттуу адамдар экенин айтып берди. Көрсөңүздөр, ушул сыпаттарын окусак, толугу менен көрсөңүздөр, таухидти иш жүзүнө ашырган адамдар. Ла иляха иллаллах менен жашаган адамдар. Толугу менен ширктен алыс болгон адамдар. Көрсөңүздөр, мына таухидти толук иш жүзүнө ашыруу деген нерсе мына ушул да. Көрсөңүздөр, ошон үчүн алымдар ушул хадиске негизделип айтышат. Ким таухидти ла иляха иллаллахту толугу менен иш жүзүнө ашырса, алар бейишке түзмө-түз киришет дейт. Бейишке түзмө-түз эсепсиз азапсыз киришет дейт. Эми толугу менен иш жүзүнө ашыруу алымдар айтып берет. Таухидти толугу менен иш жүзүнө ашыруу биринчиден таухидти үйрөнүү менен болот. Таухидти билбесе кантип адам иш жүзүнө ашырат? Таухидти үйрөнөт. Таухидтин негизинде адам амал кылат. Ошого башкаларды чакырат. Ошол жолдо сабырдуу болот. Ширктен алыс болот. Ширкти үйрөнөт, туурабы? Ширктен башкаларды кайтарат. Жана таухидтин толуктугу болгон, таухидтин толуктугу Аллахка итаат кылуу, башка важибаттар, парз болгон нерселерди аткарат. Ошолордо бекем болот. Анткени парз нерселерди аткарбай коюу дагы таухидти кемитет. Ыйманды кемитет күнөөлөр. Ыйманды азайтат, туурабы? Ошо таухидти да азайтат бул. Ошондой эле таухидти азайтып турган ошол күнөөлөрдөн алыс болот. Күнөөлөрдүн башында дагы эмне? Ширк жана бидат, ошол бидаттардан да алыс болушат да. Бидаттар. Анткени бидаттар дагы эмне? Булар ширкке алып бара турган эшик. Жалпысынан мына ушул иштерден адам бекем болсо, ошол таухидти толук иш жүзүнө ашырган адамдардан болот. Анан дагы маселе бар, могул жерде мисалы 70 миң адам экен деп адам капа болушу мүмкүн да. 70 миң адам. Мен субханалла, ошолорго жетемби, жетпейби? Канча деген сахабалар болгон, миң деген сахабалар кандай адамдар болгон деп. Мен алар кайда, мен кайдамын дегендей болчу, туурабы? Бирок алхамдулилля, башка хадисте, башка риваятта мындай келет, эмне? Ошол 70 миң менен ар бири менен 70 миңден адам болот дейт. Көрсөңүздөр, субханалла, ошондон Аллах субханалладан сурайбыз, баардыгыбызды ушул артыкчылыкка жеткенге баардыгыбызга насип кылган болсун, баардыгыбызды жана жакындарыбызды баардыгыбызды таухидти түшүнүп, таухидтин ичинде, таухидтин негизинде жашап,
таухид негизинде бул дүйнөдөн кайтып таухид менен Аллах Таала жолуккандардан кылган болсун жана баарыбыз Аллах Таала ширктен алыс кылган болсун. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.